китепканачы болом деп мен ушу кичинекей кезимде эле ушу билбей эле өзүмдүн оюмда ичимде бар болуш керек. Себеби мен тамга тааныгандан баштап мектепте окуп жүргөндө тамга таанып окуп баштаганда сразу эле китепканага жазылгам. Эң биринчи ушу китепканага жазылганда 61 мектепте андан бир чал иштечү. Чачак апак мындай уже мен көзүмө баягы 40тан эле чал көрүнгөн. Анан мен барсам эле тепкичке чыгып эң үстүнкү полкадан мага китеп берчү. Эле кичинекей 1-класс болгон эле жукка эле жанагы лапша. Анан мен ойлочумун ичимен ушу жалаң только мага эле ушу китепти тетек атайын текченин эң үстүнө чыгып атайын только мага эле мен үчүн арналган китепти берет деп ушинтип эмнегедир ошондой ой келчү да мага. Анан кийин китеп окуганды жакшы көрүп ушу тамга тааныгандан баштап эле 1-класстан эле китеп окуп калдым да. Анан кийин китеп окуп жүрүп уже мектепти бүттүм. Анан кийин тапшырганга келгенде мен ата-энем жөнөкөй эле рабочий крестьянский жумушчулар, апам фабрикада атам бут кийим тиккен фабрикада иштечү. Анан апам болсо ушинтип эңсечү экен да. Менин балдарым ручкадан оор нерсе көтөрбөгөн жумуш иштесе экен деп. Ошо айткандай эле апам ушундай иштелип барып киргизип койду. Мен Ынтымак жаңы конуш бар, ушул жерде да иштеп калдым да китепканада. Анан бир кыз келчү 58-мектептен окуучусу болчу да. Аябай жакшы окуучу, күндө китепканага келчү. Реферат ал жакшы окуган үчүн ага реферат, курсовой ушундай эмелерди тапшырчу экен да, жазып кел деп. Анан мен да дайыма ошо китептерди алып, ушул жерден жазып, ушул жерден окуп кетчү да. Анан кийин 9-ту бүткөндө мен айтчумун, сен аябай акылдуу кызсың, сен аябай билимдүүсүң, сен мындан ары жогору окуу билимге тапшырып, жакшы кесипке ээ болушуң керек деп айтып жүрчүмүн. Анан кийин 9-ту бүткөндөн кийин эле энеси Россияга ишке кетти. Чоң ата жок, тайнеси анан таятасынын колунда экен да. Анан 9-ту бүттүп окубай койду да. Турмушка чыгып, бир балалуу болуп, ошондон кийин эле чото турмушу жакшы. Аябай ошону дагы эле эстейм да. Аябай жакшы акылдуу кыз болчу да. Сиз жаңы китепканага келген жылдардагы окурмандар менен азыркы окурмандардын айырмасы барбы? Ал кезде китепканага элдер кантип келчү эле, мындай агылып келчү эле, азыр агылып келеби? Айырмасы эмнеде? Барбы? Илгери деп коем да. Совет убагында китепканага окурмандар көп келчү, бирок мындай биз алар менен сүйлөшчү эмеспиз. Себеби алар деген китеп алат кетет, көп болчу аларчы. Анан ар бирөөнө биз только китеп бергенге эле жетишчүбүз. Азыр болсо жанагы компьютер, сотовый связь деген кирди. Анан кийин баары өздөрүнүн планшет, ноутбук менен отурушат. Келген окурмандар менен еще жок арасында чандалар менен биз мынтип кеңири сүйлөшкөнгө үлгүрөбүз да. Анан ошолор менен мурдакы менен азыркы салыштырганда мурдакылар менен биз мындай тыгыз байланышчу эмеспиз. Агымдын көбүнөн, агымдын көбүнөн анан кийин алар менен сүйлөшкөнгө даже үлгүрчү эмеспиз, себеби алар көп келчү китепканага үзүлбөй келип турчу да, тим эле. Биз аларга туура китеп бергенге эле жетишчүбүз. Анан кийин китеп тандап бергенге, мисалы, если бир тема менен келсе. Азыр болсо алар башкача айырмасы бар. Кээ бирлери менен ушу тыгыз байланыштабыз да. Алар өздөрүнүн жалаң китеп керек эмес, өзүнүн ички дүйнөсүн да айткысы келгендер бар. Ошолор менен тыгыз байланыштабыз. Бардыгы менен эмес, бирок ушундай окурмандар учурайт да. Кээ бири. Анан мисалычы китепкана бул билбейм. Бир баардык ойлошот да, мисалы, мен дагы ошолордун катарында болчумун. Китепкана эжелерди көргөндө кандай сонун бул эжеде, кандай сонун мүмкүнчүлүк. Бул да дүйнөдөгү бүт байлык, дүйнөдөгү эң сонун, эч бир адамда жок байлык ушуларда бар да. Каалаган китебин окушат, каалаган китеби колунда кандай сонун деп эле келгенде эле ошолорду ушундай суктанып карачумун да.
А силерде суктангандар барбы мага окшоп силерге? Ооба, мен өзүм деле китепканага келгиче ойлочумун, кандай гана акылдуу киши ушул жерде иштейт, мен ушундай боло аламбы, боло албаймбы деп ушинтип ойлочумун. Бирок бул сөздөрдө чындык деле бар. Себеби биз деген китепканачы деген кесип өзүнө мугалимдик кесипти дагы камтыйт, психолог кесипти дагы камтыйт, педагог деген кесипти дагы камтыйт. Иши биз адамдар менен иштейбиз да. Бул ар тараптуу кесиптерди өзүнө камтыйт. Биз деген бир эле китеп берип коюп эле ошо менен бизге чектелбейт да. Биз аны менен сүйлөшөбүз, анын кандай китеп керек, эмне менен кызыгасың, кесибиң кандай, ошо кесибине жараша китеп тандап беребиз. Мындай кошумча реферат же болбосо курсовой жазганда кеңири тап бергенге биздин милдетибиз да. Анда бир казып чыгышыбыз керек да, мындай айткандачы, китептерди бир эле сүйлөп табыш үчүн канча китепти аралап, канча китептерди биз карап чыгышыбыз керек. Ошо биздин геолог десек да болот. Жана геолог деген тиги жанагы эмне алтын кеңдерди иштесе, а биз болсо алтын сөз, алтын ой, ушундайларды иштеп чыгабыз да. Ошон үчүн биздин кесибиз геолог десе деле болот да. Биз изилдечүүлөрбүз да. Ошо. Негизи окуучулар мындай кандай десем, эми сиз айтып атпадыңызбы жогоруда биз аябай адам китепканачы бул ар тараптуу болуп, ошонун ичинде психолог да болуп калат депчи. Анан баягы келген кыздардан эле окурмандардын ичинен мындан бир нерсе чыгат деп баягы мугалимдер билет го баланы. Атайын биз билимибизди кеңейтебиз деп келгендер аябай көп да. Бир эле багы жогору билим алуу эмес, азыр жан дүйнөсүн, анан кийин мисалы бир кесипке ээ болгондо ал деген өзүнө сөз жок бир чет тилди билиш керек. Даже бир эмес 2-3 чет тилди билген ошодо кошумча болот да өзүнүн кесибине. Компьютерди билиш керек. Ошонун баарын кеңири билген окурмандар да көп да. Эртең менен келип, кечинде 5те кеткендер да окурмандар бар. Анан сага чай бергенде биз да аларга чай беребиз, анан кийин каалагандарын сурайбыз да. Сен уялбай бизге, биз менен кошо отуруп чай ичип ал деп, же уялса тиги астына алып барып беребиз. Ушундайлар бар да, биз көрүп атабыз да, бул бала оңой бала эмес. Бул деген келечеги кенен, ушу жашоодо бир чоң адам болот деп биз уже көрүп атабыз да, ишенебиз да. Ошондой окурмандарды биз аябай жакшы көрөбүз. Дүйнөгө дагы бир эре жаралууга мүмкүнчүлүк болсо, кайра эле ошо китепканачы болмок белеңиз. Же башка кесипти тандамак белеңиз. Ошол эле китепти сүйүүчүлөрдүн арасында болмокмун. Бирок жалаң эле ошол китепканачы деген кесипке чектелбей, дагы кенен дагы бир маалымат алып, дагы бир кошумча иш алып бармакмын да. Сүрөт тартканды жакшы тартчу экенмин мен мектепте көрсө да, баягы биз окуп жүргөн убакта мындай бизди сынаган, анан сен мындайсың, сен сулуусуң дегендей андай азыраак болчу да. Азыркылар мындай өздөрүн мактап, өздөрүн жакшы көрүп, ушундай көп сөз түрүндө айтышат го. А бизде андай мындай кандай десем, уяткабы же кыздар эмерээк болчу да, мындай жөнөкөйрөөк болчу да. Анан мен азыр болсо ойлойм, мен дизайнерский тармак жакта, дизайнер билбейм, жашылча жемиштердин ландшафтный дизайнерби же үй дизайнерби же ошондойго көрсө шыгым бар экен да. Эми азыр кайрадан окуганга билбейм мүмкүнчүлүк барбы жокпу, бирок ошону мен жакшы көрөм да. Кийим жактан, анан кийин жанагы эмне деп коет, бижутерия дейби? Ошондойлорду жакшы көрөм. Муну менен жанагы шуурлардын ортосуна кошкондо жанагы зымды бурап кошот да. Хобби деп коет экен, хобби ошондой сыяктуу. Круглогубцы. Мынтип зымды мынтип эметип туруп, эки менде эмелери бар. Таштарыңыз, Мен мындан дагы бир нерсе жасагам. Мындан да бир нерсе жасагам. Бул негизи башка бир нерсеге керек. А мен болсо муну ойлоп таап бир нерсе жасагам да. Аны мына монда эмелер бар. Бул эки шууруну ортосунан кошуп,
кооздоп туруп мына могулар менен кошот сымдар менен. Сүйөккө түзөп турбайсызбы? Ооба сүйөк, Шуруларды. мына могуларды кошуп туруп кальге жашагам. Ошо менин хоббим. Мен жакшы көргөн азыркы убакта мен жакшы көргөн нерсем ошо. Көбүрөөк убактым болсо ошондой кылмасын. Анан кийин тиккенди жакшы көрөм. Жөнөкөй көйнөк юбкашым эмес. А именно мындай өзгөчө тиккен. Мен негизи даже окшош кийим сатып алгым келбейт да. Мен өзгөлөнүп кийингим келет. Мисалы бир эле буюм, бирок аны өзгөртүп, бир жерине бир нерсени кошуп, же бир нерсени же кыскартып, же узартып, ушундайларды жакшы көрөм да. Бирөө менен окшош кийимди вообще кийгим келбейт. Мен Ал көйнөк если жакшы көргөн сага жашаштуу болсо, ага өзгөртүп койсо эч ким тааныбай калат, өзгөчөлөнүп калат. чыгармачылык берип Ооба, чыгармачылык, ой менен эмне деп коет? Жанагы илхом. бир изюминка кошуш керек. Ооба. Өзгөчөлүктү кошуп койсоң, ал мен да бир көйнөгүм илинип турган, уже 3-4 жылдай илинип турган. Быйыл болсо чото көз карашым ошо көйнөккө алып чыксам эле сразу тык, апайым ону мондой эле кылып салса тим эле сонун болуп калат турбайбы деп. Как раз мен биге катышам да, Майя шоу деген. Анан ошол жака узун көйнөк керек болуп калды да. Ошону кичине башкачараак тыйып койдум, бир эле эки жерине эле. Болду. Даже сиңдилерим сен муну качан эле сатып алдың, качан сатып алдың эле дейт. Ой, мен бул көйнөгүм эртең эле турчу эле го десем. Сон жарашыктуу болуп калат экен сага дейт. Жана бий деп айтып калдыңыз. Канча жылдан бери бийге барасыз? Бийнин кайсы жыл түрүнө? Бир жыл болду. Майя шоу деген бул жанагы латиноамериканский, бирок биздин возрастка 45+ дегенге лайкташтырган Майя Телебалиева деген бир Америкага 15 жыл жашап кетти. Ошол жактан ошондой ой келиптир. Анткени ошондой бул жакта бар экен да. Анан Кыргызстанга келип, ошону киргизейин деп, ошо жеке өзүнүн проекти. Кыргызстан боюнча жок андай эме да. Буга деген акча төлөп айына барасыздарбы кандай? 2,5 миң бир базарда 2 жыл. Жакшы экен. Анан кандай бийге чейинки жашооңуз жана бийди үйрөнүп барып баштагандан кийинки жашооңузда кандай өзгөчөлүктөр болду? Өзгөчөлүктөр биринчиден ден соолукка. Аябай жакшы көмөк болот. Анан кийин кыймылда. Баягы кыймылдасаң, денең катыбайт, басканың да түз болот. Анан кембирче баспай каласың да, түз басасың. ошо сиздин жүрүшүңүз эле бир башкача да. Ошо ал бүт эң биринчи ден соолукка керек. Анан кийин басканың да түз болуп калат. Анан ал жерден жалаң эле бий үйрөтүү менен чектелбейт алар. Биз бош убакта мисалы жайында ысык көлгө барабыз, ошо полностью команда топ менен тоого чыгабыз, кышында жайында да тоого чыгабыз. Өзүнчө бир экинчи үй бүлө да ал дагы. Ошо жакшы. Жана жаш куракка улгайып калгандарды бул колдоо программасы экен да, бир проект. Жакшы экен. Личностный рост, развитие деген ушундай. Майя шоу деп эле сайттан чыкса, мен да каяктан чыктым билбейм, сайттан бир жылча ошолорду жөн эле карап жүргөм да. Карап коем, анан кийин мен барсам болобу деп өзүмдү мындай эмнегедир ылдый эметкем да. Бийлей аламбы деп. Көрсөм, менден даже бийлей албагандар барып, түздөлүп, оңолуп, баскандары түздөлүп, жашарып, көйнөк кийбей баазы шым кийип калбадыгы аялдардын баары эле. Ал жерде көйнөктүн түрүн кийип каласың. Мына айтып атпаймынбы, мен жөн эле ийип турган, бир 3 жыл ийип турган көйнөгүмдү кооздоп, оңдоп койсом, тим эле мыкты сонун болуп калды. Ошондой женственность пайда болот экен, өзүңө көз караш өзгөрүлөт экен, өзүңдү жакшы сүйүп калат экенсиң. Ошо аял болуп калат экенсиң. Чоң тамгадан аял болуп калат экенсиң. Угуучуларга, көрөрмандарга сиздин каалооңуз эмне деп айтат элеңиз? Өзгөчө аял затына кандай кеңеш берет элеңиз? Биз жанагы ушу дүнүйө жашоо баягы аял, мен аялды мындай деп көрөм да, аялдын мисалы чермегинде топчулар.
ар бир топчуга, мисалы бир топчуга балдар илип турат, бир топчуга күйөөсү илип турат, бир топчуга жумуш иши, аял негизи өзүнө баарын кандай десем, коомду алдыга сүрүүчү бир күч. ооба, аялдын вазифасы аябай күчкөн да, себеби аялга үй дагы, аял үйдүн куту дейт го, аял үйдүн куту, аял үйдүн жылуулугу, аял үйдүн оту, чогу дегендей эле аял жүргөн жерде баягы ысык күн тийип турат. Анан ошо ал өзүнөн экен, аялдын өзүнөн. Мен ошондой боло алам. Жана бир адам мындай эме бар экен да, макалабы эме. Бир адам өзүнүн айылын өзгөртөйүн дептир да. Анан кийин мындай жүргүлө, андай жүргүлө, момундай тияка баспагыла, бияка баспагыла десе, эч ким укпайт аны. Анан кийин ушинтип элди башкарам, элди үйрөтөм, элди оңдойм деп жүрүп, анан кийин ойлойт экен да, эч ким укпайт экен, мейли мен анда өзүмөн баштайын деп. Анан өзүнүн эле үй бүлөсүндө өзү эрте туруп, мисалы сергек болуп, эртең менен эрте басып, анан туура тамактанып, кечинде эрте жатып, өзү өзгөрүлө баштады. Көз карашы, көзүндө от пайда болду. Анан кийин үй бүлөсү айтат, бул эмне өзгөрүлүп атат, тим эле жашарып да кетти, басканы да түз болуп калды, кана биз да ошентели деп үй бүлөсү өзгөрүлө баштады. Анан көчөсүндө жана коңшуга колоңдор ошентип жасап, ошентип адам өзгөрүүнү өзүнөн башташ керек экен. Биринчи өзүнө көз карашы, турмушка көз карашы өзгөрүлсө, жакшы болсо, ошондо өзүнүн жанында жүргөн адамдар, анан адамдар өзгөрүлсө, адамдар жакшы жолго басса, анда коом да тазаланат да, коом өзгөрүлөт. Ошо мен окурмандарыма, негизи менин жанымда жүргөн, мени билген, тааныгандарга каалайт элем, ошо өзүңдүн ички дүйнөңдү тазалаганга, сөзүңө аяр болгонго умтулуш керек экен да. Качан гана адам турмушка, сөзгө өзгөрүүлөрдү тапса, жакшы сүйлөп, жакшы ойлосо, ошол адам таза болот, туура жолго, сергек жашоого умтулса, ошондой жанындагылар да ошого аракет кылат, өзгөрүлөт. Анан кереги жок башкарууну, кереги жок үйрөтүүнү, ошо таза адамды көрүп эле жанындагылар таза.